Мен Төлөкөн кичи районуна агитатор болуп иштеп жатамын. Бул мен эми эмне десем, бул күнүм өтпөй ишсиз калгандан иштеген жокпуз да. Бул жакта жүрөгүбүз менен келип иштеп атабыз. 10 жылдан бери ушул мамлекетибизде болуп аткан саясатка нааразылыктарыбыз болуп, Садыр Жапаровдун саясатын колдоп келген адаммын да. 10 жылдан берки ушул Садыр Жапаровдун айтып келатканын биз көпчүлүк эл колдогонубузда, биз экономикабыз бат өнүп кетмек деп мен жеке оюмда. Себепти 2012-жылы Садыр Жапаровдун бир айткан сөзүн мен эсимде бар да, эгерде кумтөрдү улутташтырсак, ар бир үйдүн кашыгына чейин алтын болот эле, ушунчалык доход түшөт деген да. Караңыздарчы, көп бөлүгүн ким алып кетип атат деп атат. Канада алып кетип атат деп ошондо какшаган. Элдин көпчүлүк бөлүгү чыкканда бийлик коркмок, чыгармакта азчылык болуп атабыз. Ошо азчылык колдоп атат. Көпчүлүк дагы эле кайдыгерлик болуп, бир аз эме болбой турабыз. Ойгонбойчу эл. Ойгонбой атабыз дагы эле. Анан биздин экономикабыздын мына 90-жылдарга караганда бир аз тойлорубуз жакшырып, жашоо шартыбыздын жакшырганы кимдин эсебинен болду деп ойлойсуздар? Мамлекет бизди экономиканы көтөрүп жибердиби же башка жактан келдиби? Мигранттардан келди бул акчалар. Мигранттар массовый миллиарддаган акчаларды салып жатат. Ошолордон келип атат акчалар. А биз мына мигрант болбой ушул жерде жашагандар кантип үй алып атабыз? Кредиттен кредитке жашап атабыз. Бир буюм алсак кредит кылабыз, эптеп жабабыз, кайра дагы эле кредит ала коебуз. Эптеп кредит алып үй алабыз, жон терибиз сыйрылып, кыйналып, 3 эсе кылып төлөйбүз. Ушунчалык кыйынчылык менен жашап келатабыз, жаштар. Үй жоктор үй алуу кыйын болуп атат бизге. Баягы бир анекдотту айтып өтөйүнчү сиздер үчүн. Американын айлыктары $5000 экен. Президенттер айтыптыр да, Американын, Германиянын, Кыргызстандын президенти анекдот кылып жазылып жүрөт. Америка $5000 алат, $1000 кредитке төлөйт, $4000 каяк иштетет билбейм дептир. Германия айтты, меники €8000 алышат, где-то $500 кредитке төлөшөт, калганын эмне кылышат билбейм дептир. А кыргыздар болсо, биздин менин жарандарым 10.000ден 15.000ден айлык алат, айына 50.000ден кредит төлөйт, каяктан таап төлөйт билбейм дептир да. Мына ушуну айтсаңыздар, ушунчалык таасирдүү да чындыгында. Каяктан алып төлөйбүз биз айлыкты? Ошо мигранттардан күтөбүз, кыйналап, ушу кредиттен кредитке жашайбыз. А ушуну эртерээк Садыр Жапаровду колдоп бергенибизде эмне болмак эле? Башкача болуп жашообуз башка нукка бурулат беле, жакшыраак жака. Дагы эле кайдыгербиз. Мен бүгүн 14 томду мына 5 күндөн бери кыдырып келатам деңиз. Эшигин такылдатам, жаапса бутумду тосом. Жаппай турмузчу, угуп коюңузчу. Келечек Садыр Жапаровга, мага мекенчилик эле керек эмес, сиз деле келечегиңиз үчүн, балаңыз үчүн угуп коюңузчу деп атып айтып келатам. Бүгүн ушунчалык азанан болот деп ойлоп турмун мен. Жок дегенде көбүрөөк, мындан 3 эсе 4 эсе көп адам келет деп ойлодум эле. Өкүнүштүү. Ойгонушубуз керек. Ойгонбосок эки айрылыш жолдо турабыз деп менин бул жеке пикирим. Же кул болобуз, же өнүгүп кетебиз. Жакшы жолду, өнүгүү жолун тандайлык. Ойлонуңуздар. Мекенчил партиясын колдоп бериңиздер. Сураныч дагы бир жолу.